Биздин ахли сунна акыйдабыз боюнча Алла Тааланын сыпаттары жок болуп, кийин пайда болуп, же анда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуусу мүмкүн эмес деп айтабыз. Алла Тааланын заты кандай эле эзелки болсо, анын дагы сыпаттары эзелки. Эзелки дегендин мааниси бул байыркы эски деген мааниде эмес, балким башталышы жок деген маанини билдирет. Алла Субханала Таала жаратылышты жаратаардан мурда эле жаратуучу деген сыпатка ээ эле. Ырыска бериле турган нерселер жок эле ырыска берүүчү деген сыпатка ээ эле. Демек Алла Субханала Таала сыпаттары эзелки эле. Эми кээ бир тайпалар болгон, Алла Субханала Таала кээ бир сыпаттарды кийин ага татыктуу болот деп айтышат. Мисалы үчүн жараткандан кийин жаратуучу деген ысымга сыпатка татыктуу болгон деп айтышат. Ырыска берилүүчүлөр пайда болгондон кийин анан ырыска берип, анан ырыска берүүчү деген наамга татыктуу болгон деп айтышат да. Бирок биз Курандан аларга каршы далил келтирет. Имам Матуриди рахматуллахи алейхи өзүнүн Тавилатул Кур'ан китебинде Фатиха сүрөсүнүн бир аятын чечмелеп жатып, аны баарыбыз окуп билип келебиз. Малики яумуддин, кыямат күнүнүн падышасы деп чечмелегенде, кыямат али боло элек нерсе эле. Бирок ошол болсо да Алла Субханала Таала боло элек нерсеге өзүн анын падышасы, анын ээси деп сыпаттап жатат. Демек Алла Субханала Таала жаратылышты жаратаардан мурда эле жаратуучу деген сыпатка ээ болгон. Жана ырыскы берүүчүлөр жок болгон кезде эле ырыскы берүүчү деген сыпатка ээ болгон. Алла Субханала Тааланын сыпаттарында эч кандай жок болуп кийин пайда болуу деген болбойт. Алла Субханала Тааланын сыпаттарында эч кандай өзгөрүү дагы болбойт. Анын заты кандай эзелки болсо, анын сыпаттары да ошондой эзелки болот.